Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү өтүү боюнча бардык документтер даярдалып, өтүү боюнча кызуу иштер жүрүп жатат да. Мына ошонун ичинде мен тарых предмети жөнүндө айта турган болсок, билим берүүнүн стандартына ылайык бүгүнкү күндө тарых боюнча предметтик стандарт иштелип чыкты. Бул жерде мазмундук жагынан өтө чоң өзгөрүүлөргө барып атабыз. Бул биринчиден мурда тарыхты формациялык мамиле менен түшүндүрүп, анан Европалык тарыхтын үлгүлөрүндө карап, багыт алып иштеп келгенбиз да. Ошондуктан жанагы байыркы дүйнөнүн тарыхы, орто кылым тарыхы, жаңы тарых, соңку тарых деген курстар окутулуп келген да. Ал эми бүгүнкү күндө цивилизациялык мамилеге келип, бул жерде негизгиси биз батыштын өлкөлөрүнө эмес, өзүбүздүн Кыргыздын тарыхына негизденип, ошол тарыхтын өзөгүн кыргыз тарыхы түшө тургандай кылып берип атабыз. Мисалы үчүн, кыргыздар көчмөн эл болгон деп айта турган болсок, мурда байыркы дүйнөнүн тарыхында, орто кылым тарыхында, андан кийинки тарыхтарда бөлүнүп өтүп келген, бирок бирдиктүү түшүнүк болгон эмес да. Мына ушунун баардыгы биздин 12 жылдык билим берүү өткөндө мектепте окуучуларда, мугалимдерде проблема болбош үчүн бардык иш-аракеттерди жүргүзүп жатканыбызды айткыбыз келет.